Учурда Жалал шаарындагы базарларда уйдун жана койдун 1 килограмм эти 440 сом, 450 сомдон сатылууда. Улам эттин кымбаттап баратчы капчыгы жука карапайым калкты түйшөлтүүдө. Шаар тургуну Тазагүл Жумаева эттин баасы жогору экенине карабай, ден соолугуна байланыштуу аны сатып алууга мажбур экенин айтат. Кымбат болуп атат, бизге тура эмес да. Бизге кымбат болуп атат, алыш да кыйын болуп атат. Ал өзүбүз дагы мындай ден соолугубузга карата эме диетага деп айла жок алганга туура келип атат да азыр. Сатуучулар болсо эттин кымбатташын мал жандыктын баасынын өскөнү менен байланыштырышат. Алардын белгилөөсүндө бир нече айдан бери коңшу Өзбекстанга эт багытындагы койлор менен уйларды сатуу күч алган. Анын арты жергиликтүү базарларда эттин кымбатташына алып келди. Бизде ошо Өзбекстанга кирип кетет. Ошолор ошо себептүү кымбаттайм. Ошо эле себеби, башка себеп жок. Анан жем кымбат. Туурабы? Жем кымбат. Бир касап, мисалы үчүн 1000 сомдон 1,5 миңге чейин табат да эми. 30 сом, 20 сом коюп, ушу килосиге. Онун ичинде патент бар, налог бар, пакет бар. Эт саткан дүкөндөрдүн ээлери соңку 3 айдан бери коңшу Өзбекстанга мыйзамдууда, мыйзамсызда мал жандыктар сатылып жатканын айтып эле келе жатышат. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев бул маалыматтарды орган кызматкерлери учурда текшерип жатканын билдирди. Анткени менен Сыргабаев Жалал Абад облусунан Өзбекстанга мал жандыктарын жана алардын этин экспорттоо бар же жок экенин, анын көлөмү тууралуу так маалымат айтылган жок. Мыйзамды болсо керек, ал багы өзүнүн төлөмдөрүн баарын анализдер, багы ветврачтардын справкалары менен мыйзамдуу алып кирсе болсо керек. Ошол жактарын карагыла деп мен немеге бердим да. Бүгүнкү күнгө чейин мисалы үчүн ошондой мыйзамдуу жол менен күнүнө же болбосо айына канча мал кирип жатканы боюнча маалыматыңыз бар? Андай маалымат жок азыр. Эми азыр тапшырма бердик, ошол маалыматтарды алып келет. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин Жалал Абад облустук бөлүмүнүн жетекчиси эттин баасы 1 ай аралыгында 20% жогоруласа гана баа чектөөгө алынарын белгиледи. Эгерде мыйзамга ылайык, эгерде 1 айдын ичинде 20%тен өдө көтөрүлсө, жергиликтүү бийлик тараптан, өкүлчүлүктөн Министерство экономикага сунуш берилет көзөмөлгө алуу жөнүндө. Министерство экономика өзү өкмөткө сунуш берет. Эгерде өкмөттөн чечим чыкса гана монополияга каршы орган көзөмөлгө алууга акысы бар. Аталган агенттиктен алынган маалыматка таянсак, уйдун жана койдун этинин 1 килограммы ноябрь айынын башында 440 сом болгон. Учурда болсо 450 сом. Эгер жогоруда айтылгандай эттин баасы ноябрь айында 20%га кымбаттаса, 528 сомго чейин көтөрүлүшү керек. Ансыз анын баасын чектөө мүмкүн эмес. Сатуучулар болсо мал жандыктардын Өзбекстанга мыйзамдуу жана мыйзамсыз экспортун чектөө болмоюнча эттин баасы жогорулай берерин эскертүүдө. Кабылбек Көчкөнбайұлы, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.